Жүрөгүнүн асты мээримдин гүлү. Дайыма гүлмөңдөгөн аппак жүзү бар 700 айым. Жоолугум өнүгүүмдүн башаты кечесинин 3-сүндө жоолук салынып, парзын аткарышты. Кечени Айнур Стайл Бишкек брендинин негиздөөчүлөрү жаш жубайлар Адыл Мырза менен Сафия айым уюштуруп демөөрчү болушту. Иш-чарада Кур'ан окулуп, муфтий Максат Ажы Токтомушевдун сөзү менен башталды. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. Барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Тааланын улуу неаматтарынын бири ыйманда жашоо, ыйман жөнүндө бауырлашуу, ыйман тууралуу ойлонуу, ыймандуу бири-бирибизге мамиле кылуу. Бул баарыбызды бүгүн спорт сарайына чындыгында биздин мына Адыл, Али, ушулар менен чогуу демөөрчүлөр себеп болгону менен акыйкаты Алла башыбызды бир кылып топтоду. Ал эми бүгүнкү иш-чарага байланыштуу айта турган болсом, өтө олуттуу, өтө маанилүү, өтө зарыл иш-чара болуп атат. Бул жоолук маселеси. Бул Алла Тааланын буйругу, жоолук хижаб, бул Алла Таалага баш ийүү, бул ибадат. Бул ибадат, буга сооп берилет. Бунуга тескери боло турган болсок, буга күнөө жазылат тугандар. Жоолук хижаб, бул тазалык, бул уяттуулук, бул намыздуулук, бул такыбалык деп айтсак болот. Бул кооздук, бул сулуулук тугандар. Имандан кийинки эле эң биринчи парыз жаш кийим кийүү болуп эсептелинет. Аял затын Алла Субханаху ва Таала өзгөчө кылып жаратты. Энелерди өзгөчө кылып жаратты. Мээрими менен жаратты Алла Таала. Балдарды төрөп, балдарды тарбиялай турган, ушундай кылып жаратты Алла Субханаху ва Таала энелерибизди. Кур'ани Каримде Алла Таала айтат: "Я айюхан наби, эй пайгамбар, кул ли азважик ва банатик ва нисаал муъминин." Айткын, эй Мухаммад, аялдарыңа айткын, кыздарыңа айткын, момундардын аялдары мусулмандарга айткын. Не деп айткын? Юдни алейхинна мин джалабибихинна. Далика ай ю'раф юдна. Далика адна ай ю'рафна фала ю'дайн. Мындай деп айткын, алар өздөрүнүн үстөлөрүнө жамынчыларын жамынышсын дейт. Мындайча айтканда, аял заттын чачы ыйык экен, аял заттын жүзү ыйык экен. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Таала буйрук берип атат. Ушу нерсе таанылууга дагы, жанан аларга ыза жетпирбегенге ушу жакын жолу ушул дейт. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайларынан дагы сураганга келгенде, "Фаида саалтумухунна матаан", силер бир нерсе сурасаңар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жубайларынан, "Фасалухунна мин вараи хижаб, заликум атхару ликулубикум ва кулубихинна". Ушул нерсе тазалык экен. Эркектердин жүрөгүнө дагы, аялдардын жүрөгүнө дагы бул тазалык болуп эсептелинет экен. Демек, хижаб бул жоолуктун орду динибизде Алланын фарызы болуп атат тугандар. Ошондуктан биз кыздарыбызды кичинекей кезинен аларга үйрөтсөк, алар болсо көнсүн, адатына кирсин, балагатка толгондон кийин Алланын фарызын аткарып, Алланын ыраазычылыгына бөлөнүп, дүйнөдө дагы бактылуу болушсун, ахиретте дагы бактылуу болушсун. Ушу дискиле. Рахмат. Алло, Алла разы болсун. Өмүрлүү болла. Бул сиздин келишиңиз кана? Азыр. Сафия. Алла разы болсун. Рахмат. Азындар качып калган. Жок, Оюмча биз үчөөбүз отурсак, булар Кут болсун жолуңуздар. Жолуңуздарга бекем болуңуздар. Келинчегине Адылга Алиге калды.
Кечени кыргыз эстрадасына аты белгилүү болгон ырчылар колдоп келишкен. Мусулмандарга акылы, жүрүм-туруму, кылган иши менен үлгү болуп келе жаткан бир туугандар жаңы жолук салынган кыздарды куттукташты. Бүгүнкү жолго кирген, ижапка кирген 500 эже кардыштарыбызды, апаларыбыздардын арасында баарыбыздарды чын дилибизден үлгүлөрүбүздүн атынан куттуктап кетмекчибиз. Ушул ижапыңыздар, жолуңуздар куттуу болсун. Biz Kırgız el sınıfları bizdiken de Kırgız çıktığından sonun giyimlerinin brendini çıkaran Murat Soylu'ya gelmekte sonun brendi var. O zaman neyiz ölçü Jibar'a gelişemez. Yarışan böyle Nusra'da kalmakta agentlik var ve bu hikayedeki kılan işin aydınlıkta olsun gerek. Ama ne var? Onun işte yarışan böyle öyle bir sonun noktayı İntiray'ın şahrayı Instagram'dan azalları evarken ise tavızlar yasalan işlerini sana bir olmayı göre kanallarını sarılar. Size geçelim mi? Karşılıklarız. Assalamu alaikum, ушерде отырған мұсылман туғандар. Мен ушул кыргыз кийими эртеден калып кеткен кыргыз кийими жандандыруунун аракетинде убарачылыгына жүрөм. Эмне деп айткым келет? Баардык эле сөздөр айтып атат. Чындыгында жолук салгандарга Аллахтын разы болсун. Азыр мен түшүнүп жатам. Башына толка ойлоо бешке чыксам эмне болот, үйгө барсам эмне болот деген. Бүгін ұшу кешіде барыңыздарды көріп тұрғаныма өте қуаныштамын. Толқындар отырабыз, сіздердің жолдың өнімді башқарып біріншісіне дағы күбе болуыңыз, екіншісіне де күбе болуыңыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Приветствую вас всех, сестры, милые священные сестры. Я единственное хочу сказать, что платок – это не мода. Платок – это проявление Аллаха. Да? Я хотела бы вас сказать, не делать из этого моду. Каждая, которая несет платок на своей голове, да, это корона. Жақсылыққа адамдар өте берсін, жамандықтың жишаны өте берсін. Ең башты демек жүріп жатқан айнұстайын бішек өте берсін. Адамдарды ақиқатты білсе екен, Allah'ta kana başını izlerken buyursa gelecekte 500'den 5 milyon sıkacak bir izlerken. Ясир мечитинин жана Хисса бинт Зайд айымдардын өнүктүрүү борборунун кыздары жаратканды даңктаган ырларды ырдап ценка аткарышты. Кеченин аягында 700 кызга белектер берилип, коноктор ыраазычылык барактарга ээ болушту. Psikolog, eğer özün sözünün danaylarını yaşamına yaşlı tasvirgen Metin Asnak olayı var. Yani şu böyle 100 sırtı yaptırıldı çoğunluk kullanışına yaşlı işte almalıda tarihi en uzun neyle gördüğünüz o. Yani şu böyle nasıl kurtulan arasında rakip ayı olsalar oluşanlar olsun. Yani şu böyle ayrı sayılın işçiliğimizi de alim ayırında da onlarda çok cana canlı. Tasvirler bu derece karşı olsun.
эжесин билебиз. Баарына урматтуу туугандар, келгениңиздерге ыраазы болуңуздар. Биз сиздерден ыраазыбыз. Кылган кызматыбыздын, кеткен ката кемчиликтерибиздин баардыгына көрсүнүп бизден ыраазы болуңуздар. Жолуңуздар кут болсун. Кандайдыр бир кызмат боло турган болсо, сөзсүз түрдө Айнура Стайл брендине кайрылсаңыздар болот. Дайыма сиздерди ушундай жакшы маанайда, ушундай биримдикте, бөлүнүп жагылбастыкта дайыма сиздер менен жүздөрүшүп жүрө берели. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.